маселе. Экинчи маселе жол боюнча да айтып кетти президент. Ногу Бишкек Карабалта жолундагы боюнча тендер боюнча аудиттер эсептеп чыгыптыр да. Алардын бүгүнкү салып аткан жолу, алып аткан айлык менен алуу жөнүндө. Эми таң калдым да. Таң калдым, ушул жерде жанагы каралбай калган каражат деп коет. Непредвиденный расходы деп коет. Ошону 5 миллион долларды болсо, 10% болсо, булар 9 миллионго көтөрүп алыптыр долларга. Анан ошол Бишкек Карабалта жолун салып аткан фирманын болгон 10 авто унасы бар экен. 10 авто унасы. Ошону 2 киши тейлейт экен. Мындайча айтканда завгар анан заправщик. Эми завгардын айлыгын карасаңар, мына аудит жазып атат да, 11.500 доллар экен. Ал эми заправщиктин жана 10 машина заправ кылгандыкы 5.700 доллар экен. Кыргыз сом менен айтканда завгар 800.000 сом айлык алат, заправщик 400.000 сом айлык алат экен. Эгерде биздин мамлекет башчы, өкмөт башчы, төрага, жогорку соттун айлык майналарын кошсоңор дагы заправщиктин айласына жетпей атпайбы? Мына коррупция каякта жатат? Мына жаңы транспорт министрine айтпайсыңарбы ушуну? Мындайга эмнеге жол берип атат? Эл эртең муну укса төбө чачы тик турат кой. 800.000 айлык деген бул эмне деген айлык? Завгардыкы. Заправщик 400.000 сом айлык алса. Ушул эки нерсени айтып коеюн дедим. Ушу транспорт министрлигиндеги Бишкек Карабалта жолунча тендердин аудиттин эсеби боюнча юридикалык баа беришсин. Рахмат.